Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин токтому менен Кыргыз индустрия ачык акционердик коому түзүлгөн. Коомдун жалгыз акционери министрлер кабинети. Бул жарандарга жана инвесторлорго ийгиликтүү өнүгүүгө кепилдик берет жана тобокелдиктерди азайтат. Коомдун негизги милдеттеринин бири токтоп турган ишканаларды жандандыруу жана жаңы ишканаларды ачуу жолу менен импортты алмаштырууну камсыздоо жана иш орундарды түзүү, ошондой эле өндүрүштү жолго коюу үчүн чет өлкөлүк инвестицияларды тартуу болуп эсептелет. Буга Кыргыз индустрия ачык акционердик коомунун Кыргыз темир мык жоопкерчилиги чектелген коому боюнча долбоору жакшы мисал болот. Кыргыз темир мык ишканасы толугу менен иштей баштады жана өлкөбүздүн рыноктарына өзүнүн продукциясын бере баштады. Кыргыз темир мык жоопкерчилиги чектелген коому бир күндө 4 тоннага жакын мык чыгарууда жана өндүрүштү дагы бир нече эсеге көбөйтүүнү пландаштырып жатат. Ал эми сапаты жагынан талапка жооп берет. Азыркы учурда бул компанияда зым жана мык жасоочу 7 станок иштеп жатат. Келечекте станокторду 2 эсе көбөйтүү белгиленген. Компания сырьёну Россиядан заказ берип алат. Компания 15 кишини туруктуу иш менен камсыз кылды. Негизи мык боюнча бул жерде азыр бизде 10-15 киши иштейт да бүгүнкү күндө. 7 станокто. Азыр эми бизге мындай станоктон дагы 10 келе турган болсо бул жерде бир 20-25 киши мык деле иштейт. Ал эми теги артында турган визуальный проволокада мисалы 50-70 киши иштейт. Ар бир эменин объемуна жараша киши өлчөмү бөлүнөт да. Ошондой эле жылдын аягына карата Кытайдан шуруп жасоочу, саморез жана дагы ошол сыяктуу бекитүүчү буюмдарды жасап чыгара турган жабдууларды алууну пландалып жатат. Мыктын жана шуруптун көпчүлүгү негизинен Россиядан импортталып келгендиктен өлкөгө импортты алмаштыруучу мындай ишкана керек деди ишкананын коммерциялык директору Нуржан Абылкасымов. Өндүрүлгөн заводдор менен бүгүн сүйлөшүп атабыз, сүйлөшүү уже аяктап калды. Эгер саморез ишке кире турган болсо, бул жерде бизге бир 70-80 киши саморезде иштейт. Себеби бул жерде технологиясы оор. Бир эле зым, бир станоктон чыгып, кайра бир 10 жолу переработка болот да, кайра иштетүү тармагына кирип. Кыргыз темир мык долбоору Кыргыз индустрия ачык акционердик коомунун финансылык колдоосу менен башталган. Учурда аяктоо стадиясында турат. Ишкана Ленин атындагы заводдун аймагында жайгашкан жана 2500 чарчы метр аянтты ээлейт.